Салам достор, бүгүн мен сиздерге L13 деген мотор жөнүндө жана L15 деген мотор жөнүндө сиздерге кыскача маалымат бере кетейин. Негизи эле мен Honda Fit унаасы жөнүндө обзор тартайын деген, бирок YouTube'да, башка жактарда негизи эле маалымат кеңири бул унаа жөнүндө. Бирок буларга коюлган моторлор жөнүндө маалымат аз. L13 деген жана L15 деген мотор бул өтө популярдуу мотор болуп эсептелинет. Буга чейин көптөгөн машиналарга коюлган Honda Spike, Honda Airwave, Honda Fit Aria, Honda Mobilo жана башка көптөгөн унааларга коюлган моторлор болуп эсептелинет. Булар негизи малолитражкаларга өтө мындай ыңгайлуу жайгашат, өтө кичинекей, өтө ыңгайлуу мотор болуп эсептелинет. Анан ошол менен эле биргеликте вариатор менен биргеликте коюлат. Анан бул моторлордун кемчиликтери жана артыкчылыктары жөнүндө кыскача маалымат айта кетсем, L15 110 ат күчүнө ээ, L13 86 ат күчүнө ээ болуп эсептелинет. L13 бул шаарда жүргөн үчүн өтө ыңгайлуу жана үнөмдүү. L15 бул алыскы жолго же бир башка жака чыкканыңызда ыңгайлуу болот, жолдон обгон басканга кеңири, күчү кеңири болот. L13 бир аз күчү азыраак, бирок алыскы жолго чыкканда деле көптөгөн машиналар менен жарышып кеткенге мүмкүнчүлүк берет. Ат күчү жете берет, бирок L15дей катуу жүрө албайт. Эми бул унаалардын да коюлган L13 жана L15 моторлору эмне артыкчылыктары жана эмне кемчиликтери бар? Артыкчылыктары боюнча аябай бышык. Анан мотор негизи эле контрактный моторлор көп келет. Негизи мотор бузулуп калса дагы буну ремонт кылып баары болуп жүрбөйсүздөр. Келип эле контрактный моторду алып салып коесуздар, арзан болот. 25 миңден 30 миңге чейин азыркы учурда базарларда сатылып атат моторлор, контрактный моторлор. Анан бул моторлордун көбүнчө эле кемчиликтеринен, мисалы машина айдап бара жатканда бул билинбейт да, резко эле светофорго жеткенде обороттор ойноп калышы мүмкүн, мотор титрей башташы мүмкүн. Эмне себептен андай болуп атат деп көп адамдар изилдеп, кыжалат болуп, бул устага апарат, бул устага апарат, анан кыжалат болушат да. Анын себептерин мен азыр сиздерге кыскача айта кетем. Биринчи себептери бул жерде L13, L13тө 8 катушка коюлган. 4 катушка бунун асты тарабында коюлган. Азыр катушканы мен сиздерге чыгарып туруп көрсөтүп берем кандай коюлган. Бунун арт тарабында, мисалы, бул жерде 4 катушка, алдында 4 катушка коюлган. Бирден свеча болгондо 8 свеча коюлат. Бул бир жагынан аябай үнөмдүүлүккө алып келет, экинчи жагынан свечаларды убагында алмаштырып туруш керек. Же болбосо обычный свеча койсоңуздар 30-40 миңге чейин сразу алмаштырыш керек. Эгер иридиевый свеча койсоңуздар 60-70-80 миңге чейин жүрө берет. Мен көбүнчө бул арткы тарапка иридиевый свеча койгонуңуздар сунуштайм, себеби өтө алмаштырышы ыңгайсызыраак. Бул жака обычный свечаларды кое берсек болот. Главный арткы тарапты, негизи арттагы катушкаларды этият кылышыбыз керек. Свечаларды алмаштырбасаңыздар, негизи катушкаларды азыр мен сиздерге чыгарып койдум. Катушка күйүп калат. Катушка күйгөндө булар бир аз чөнтөгүңүзгө кыйынчыраак алып коюшу мүмкүн, себеп булар кымбатыраак турат. Андан көрөктө свечаларды алмаштырып койгонуңуз жеңилирээк болот. Ушул свечаларды алмаштырбаганда бизде эмне үчүн титрейт дегенде мен сиздерге чыгарып койдум. Могу жерде свеча турат, мисалы. Могу зазору чоңоюп кетет дагы. Зазор чоңойгондо бул пробой бере баштайт. Бул жактан искра пайда болбойт дагы. Бул жерден мындай пробой пайда болот. Бул жака корпуска ура баштайт да. Корпуска ура баштаганда свечаларыңыз цилиндрде от күйбөйт. Мындайча айтканда, от күйбөй эле сиздердин машинаңыз титрей баштайт, детонация болуп, чала була күйүп. Ошон үчүн свечаларды убагында алмаштырып, мондой пробойго жеткирбеш керек. Мен убагында алмаштырбайм, мондой пробой болуп, могул зазорлор чоңоюп кетип, монтип май чачып эме болуп калган. Себеп мен дагы ушул башыман өттү да. Мен жакында эле ушул свечаларды алмаштырдым. Бул светофорго жеткенде машина өчүп калат, өчүп калайын деп обороттор ойноп кетет. Ушунун себебинин бири болуп эсептелинет. Ушу свечанын негизи свечаларды убагында алмаштырыш керек. Бул простой свеча. Азыр мен сиздерге иридиевый свечаны да көрсөтөм. Бул жерде мына иридиевый свеча, иридиум деп турат. Ушу достор, негизи эле жөнөкөй, эгер акчаңыздар жакшы болсо, бар болсо,
жөнөкөй свечанын ордуна иридей свеча койсоңуздар көбүрөөк жүрөт. Анан бул подделкалар чыгып калат, ошон үчүн оригиналын таап койгонуңуздар жакшы. Жөнөкөй свеча азыраак жүрөт, иридей көбүрөөк жүрөт. Негизи эле эгер эме болчу болсо компоновка алып туруп бул жака иридей коюңуздар, бул жака жөнөкөй свеча коюңуздар. Анан дагы экинчи ошол проблеманы пайда кыла турган нерсебиз бул егер деп коет. Егер бул рециркуляция отработавших газов деген система. Бул система негизи эле айланып уже иштеп чыккан газдарды кайра обраткага жөнөтөт дагы, кайра башынан системага киргизип башынан айланат. Бул экологияга пайдалуу, өтө машинага дагы пайдалуу болот. Бирок бул ошол көп карабай койгонубузда моундай болуп, ичине уже кайра эле түтүндөр толуп калат дагы, монтип системаны толтуруп коет. Эми бул система толгондо машинабыз чырылдап, жакшы жүрбөй, ошондой титирей баштайт. Эми буну тазалаштын жолу эң жөнөкөй карпты алабыз. Карпты алып туруп, кээ бирки адамдар убарып алып жүрүшөт. Бул жака питание берип, анан буну эмесин клапанын чыгарып, анан убарып алып жүрүшөт да. Негизи эң жөнөкөй жолу могу жерге отвертканы салабыз дагы. Мындай кылып туруп эле карттан сепсек, мына уже немелер чыгат, анан чачырап чыгып атат, көрдүңүздөрбү? Карп эле тазалап койсо болот ушундай кылып. Мен муну жакында эле тазалагам, бирок азыр дагы толо баштаптыр уже. Негизи ушуну тазалап туруш керек. Могу системанын ичин дагы негизи могу коллекторду чыгарып туруп тазалап койгон жакшы болот эле, бирок мен буну тазалаганга убактым жок, ошон үчүн жүрөт мынтип. Уже эме система толуп калган да мындай кылыпчы. Бирок азыр жакшы эле, титиребей эле жакшы эле жүрөт. Негизи мынтип толуп калат, мына көрдүңүздөрбү? Эми үчүнчү дагы проблема бар. Үчүнчү проблемабыз бул жерде заслонка болот. Заслонканын айланасында машинабыз чехотто турганда бул клапан жабык турат да, заслонка газ тепкенде гана ачылат. Бирок ошонун айланасына чаң фильтр аркылуу барат дагы, чаң толуп калышы мүмкүн. Анча мынчада чаң же могу жактан обраткадан кирген эме газдар толуп уже айлананы майлап коюшу мүмкүн. Ошону дагы карп менен эле могу фильтрдин корпусун чыгарып туруп бир сыйра тазалап койсок болот, же болбосо негизи эле буну сыртка чыгарып алып туруп тазалап койсок, ошол нерсени кутулабыз. Негизи эле муну азыр сиздерге пример үчүн эле алып чыгарып көрсөтүп койдум. А так бул өтө жеңил нерсе, бир 20-30 мүнөттүк убактыңыздарды алат. Эгер сиздер тоого же бир жака барып ушундай бузулуп атса, ушуларды тазалап туруп, кайра жолуңузду улантып кете берсеңиздер болот. Башка проблемалар эч кандай жок. Вариатордун кемчиликтери жок, андай деле. Вариатордун кемчиликтери просто майын алмаштырып туруш керек. 40 000 километрге берилет. Мен көбүнчө бул вариатордун өзүнүн майы болот. Башка майларды деле койсоңуздар болот. Мен Idemitsu'нун оригиналын куям. Honda'нын өзүнүн дагы оригиналы бар, ал деле жакшы жүрөт, Idemitsu'нун деле жакшы жүрөт. Ушул негизи мотордун майын 6 000 7 000 алмаштырам. Негизи ушинтип караш керек. Анан 1.5 моторун эмнеси менен өзгөчөлөнөт? 1.5те L15 моторунда бул жакта могу 4 катушка жок. 4 катушканын ордуна 8 катушканын ордуна буга 4 эле катушка арткы тарабында орнотулган. Анан Vitek болот. Vitekти установка алган, ошон үчүн бир аз күчтүүрөөк ал мотор. Так. Негизи ушул кемчиликтерди алдын алсак, негизи мотор жакшы жүрө берет, кеңири май жесе дагы жүрө берет. Эгер моторуңуздар бузулуп калчу болсо, контрактный моторду алып келип кайра басып коюп жүрө берсеңиздер болот. Анан вариатор боюнча көп айтышат, вариатор тез бузулат деп. Вариаторду майын алмаштырсаңыздар, убагында эле алмаштырып турсаңыздар, вариатор эч качан бузулбайт, көпкө жүрөт. 500 000ге чейин жүргөндөр дагы бар. Вариатордун дагы бир кемчилиги, буну автомат деп элестетпеңиздер. Автомат башка, вариатор башка. Вариатор менен бир унааны тарттырам десеңиздер, артынан же бир тележка улап алып артынан тарттырып жүрөм десеңиздер, вариатор кыйналып калат. Вариатор бир сцепление болгондон кийин болду уже. Бирок вариаторду ошон үчүн эч качан андай бир нерсени тарттырып, бир машина бузулуп калса аны тартып жардам берем десеңиздер болду. Убарып алдыңыздар, болду, вариаторуңуздар иштен чыкты деп айтып койсок болот. Негизинен бул унаанын вариатору жана коробкасы боюнча кыскача түшүндүрмө бердим. Баарыңыздарга рахмат.
подписка болуңуздар жана комментарий калтырыңыздар.